Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын жашоочулары. Сутка аралыгында болгону бир жаран коменданттык саатты бузгандыгы үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратына алып келип, административдик протокол түзүлүп, үйүнө эртең менен жеткизип койду. Калган багыттар өз нугу менен кетип атат. Коомдук саясий кырдаал туруктуу жана комендатуранын көзөмөлүндө. Рахмат. Анда биз суроолорго өтөлү. Саламатсызбы? Мен Ошто сүт ташыйм. Постордон тоскоол болуп жатат, документтерим бар, ветеринардык жана справкалар, маршруттук лист да бар. Бирок пропуск алың деп жатат. Онлайн жөнөтсөк келбеди, жооп күтөм дейт. Өндүрүш жана азык түлүк боюнча өзү негизи маселе жок. Мындай акыркы күндөрү суроо келбей деле калды да. Анан бул жаран пропуск ала албай аткан болсо, балким ошол сүт алып, сүттү куя турган емкосту бүгүнкү күндө талапка жооп бербейт окшойт. Канистраларда 3 литр, 5 литрлик деген топтолуп келген болсо болбойт, ал жарабайт чындыгын айтканда. Биз сизге ошол өтө турган пропуск деле өзү эме кылып беребиз, карап беребиз. Болгону сиз ошол дүкөндөргө алып келесизби же молочный бир цех комбинаттарга алып келесизби, ушул режимди карманып тутунушуңуз зарыл болот. Сунушту айтып элем, сиз өткөзө турган цехтер, комбинаттар ошол сиз чогулткан жерине барып сүттү алып келсе, өзүнүн специальный оборудованный автоунаасы менен кийин элге дагы мындай толук кандуу уверенный бермек деп айтмакмын. Сиз маалымат борборуна да чыгыңыз, биз сиз менен сүйлөшүп көрөлү. Көп өлчөмдөн боло турган болсо, биз сизге шарт түзүп берели. Рахмат. Көпчүлүктүн суроосу болуп жатат. Берейин Бишкек шаарында айрым кафе, ресторандар тамак ашты бышырып үйлөрүнө жеткирип берип, кызмат көрсөтүп жатыптыр. Ушул сыяктуу кызматты Ош шаарына да киргизсек болобу? Анткени үйүндө тамак бышыра албаган жалгыз бой эркектер, айрым мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар толтур дейт. Ушул сыяктуу өтүнүштү карап койсоңуз деп суроо жөнөтүптүр. Туура суроо. Эми урматтуу жаран, бүгүн Кудайдын эң бир улуу күндөрү. Айрым жерлерге тамак, аш, багы таркаткан процесстер да болуп атат. Анан коло кошуна бири-бирине кол сунуп турса жакшы болмок. Балким бир үйдө ошол кары картаң тамак оокат жасай албаган болсо, коло кошунасы келип кол сунуп турса, мындай кайрымдуулук да болмок, анан бул ибадат да болмок деп эсептеймин. Ал эми Ош шаарында жана башка региондордо коменданттык сааты бар, өзгөчө абал кирген жерлерде бүгүнкү күндө кафе, ресторан, тамак жасай турган жайлар жөнүндө маселе жок. То есть эртең ачылат, бүрсүгүн ачылат деген сөз жок. Анткени бул общепит, элдин баары келе турган болуп калат анда. Иштесин деген азыр маселе туулуп элек. Биз мындайча айтканда бүгүн кооптонуу бар. Кафе, ресторандарды ачып, бир жер жасаса, экинчи жер ачылат. Ошон үчүн такай бар жок жер жабык боюнча, жабык иретинде режимде турат. Ал эми тамак ашка маселе болбосо керек, коло кошуналар мына орозо күндөрү кол сунуп турушуңуздарды суранат элем. Рахмат. Быйыл биз мектепти бүтүргөнүбүзгө 20 жыл болот. Классташтар адат болуп калган 20 жыл мурда окууну бүтүргөн мектепке чогулуу аземине даярданып жатканбыз. Бул иш-чарабызды өткөрсөк болобу? Карантин качан бүтөт деп суроо калтырыптыр. Урматтуу жаран, дүйнөдө бул илдет менен такай карантиндик санитардык режимди мындай сактоо менен күрөш жүргүзүп атышат. 20 жыл, 30 жыл, 25 жылдык маарекелер тыюу салынат. Анткени сиз 20 жыл окууну бүткөнүңүзгө, мектепти бүткөнүңүз аяктаганыңызга 20 жыл болсо, биринчиден сиз мектепке барышыңыз керек болот. Мектепке барып, адаттагыдай деп айтканыңызга караганда, мектепке барып, 1-класс, анан 10-класска өзүңүздүн ушул таалим, тарбияңызды берип, окуу ушу мектептен бүтүп кеттим эле деп өз классыңызга киришиңиз керек. Бүгүн мектептер жок, окуу жайлар жабык. Дистанциялык режимде окуу жүрүп атат. Ошондуктан бул дагы одоно ушу режимди бузуу болуп калат. Бул 20 жылдык болобу, 10 жылдык болобу,
такай буга биз көзөмөл жүргүзүп жол бербейбиз. Ачык эле айтайын, бул жылы кое турасындагы эмки жылы 21 жылдыкта келип коебуз. Эгерде ушунчалык эле мектепке баягы адат болуп калган, традиция болуп калып, мектепке кол сунуп жардам берип, колунан келишинче айрым үй салып берип, мектепке компьютер алып берип, жанагы кийинки муунга. Ошондой оюңуз болсо, анда дистанциялык режимде берип кое бересиз. Мектеп кабыл алып кое берет. Мектепти, айылыңызбы, кандай кайрымдуулук кылсаңыз, ал мындай атайын өзүңөр топ түзүп, пропуск беребиз, текшертебиз, медицинский, жанагы бүт обследование өткөзүп туруп, барып мектепке жардам берип койсоңуз болот. Бирок кое туруп, кийин деле ошо 20 жылдык башканы кийин режим, обычный режимге өткөндөн кийин жасасаңыз жакшы болмок. Азыр такай буга жол берилбейт. Рахмат. Жогорку окуу жайларда бүтүрүүчүлөр экзаменди кандайча тапшырат, окуу дистанттык түрдө болуп жатат. Бүтүрүү экзамендери кандай түрдө болот? Бүтүрүүчүлөр шерине кылып жаратылышка барсак болобу дейт. Бул бири-бирине окшош маселе экен. Бул биринчи берген суроо бүтүрүүчүлөр, бул мектеп окуучулар жөнүндө сөз болуп атат. Экзамендер биз ректорлор менен мындан бир 10 күн мурун сүйлөшкөндө, маектешкенде, алар айткан, мектеп окуучулардын 4-чү чейрегинин жыйынтыгы менен жылдык баа коюлат деп. Эгерде 3 чейрек жакшы месирак окуп, бул акыркы 4-чү чейректерде жакшы окуп атса, ошол чейректин баалы менен жылдык баа коюлат деп айтылган. Ал эми мамлекеттик экзамендер деле бизге түшүндүрдү, дистанциялык абалда өтөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө мектеп окуучуларга жана бүтүрүүчүлөргө өтө мындай ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Анткени колунда адабияттар, тиги мектепте экзамен тапшырганда такай көзөмөл болот эле, азыр үйдө отуруп, жакшы окуп, билимин үйдө да жогорулатып, ОРТ деле ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан жакшы мындай жол ачылып атат, балды мындай көбүрөөк чоңураак алганга шанс болуп атат демекчимин да. Ошондуктан бүгүнкү күндө университеттерде, мектептерде абдан көп окуучулар. Бир эле университетти ала турган болсок, 10 миңден 20 миңге чейин адам. Ошондуктан биз дагы буга каршы болмокпуз. Себеби бир чогулганда эле мектеп окуучулар жана студенттер окуу жайга барат. Окуу жайда эми толук азыр илдет бүткөнгө чейин биз гарантия бере албайбыз. Кепилдик жок, эч ким кепилдик бере албайт. Бирөө жугушса ал үйүнө барат дегенми, үйүнөн ата-энесине, бала бакыра, дос жара кошуна деп ушинтип, бул мындай түгөнбөй турган бир процесске түшүп калбашыбыз керек да. Менин оюмча азыр толук кандуу медицина кызматкерлери бизге жооп бергенге чейин дистанциялык окуп бүтө берген ыңгайлуу деп эсептеймин. Рахмат. Айылдан жайлоого көчө турган мезгил келип калды. Айылдын айланасында эгиндерге малдардын зыяны тийбестиги үчүн жайлоого көчөгө туура келүүдө. Жайлоого көчкөнгө болобу? Кара Суу районунун Жаңы Арык айыл өкмөтүндө турабыз. Жайлоого Өзгөн районунун Кара Таш айыл өкмөтүнүн аймагына чыгабыз. Башка бир тууганыбыз Өзгөн районунун Саламалик айыл аймагына чыгат дейт. Урматтуу жарандар, жайлоого өзү көпчүлүгү чыгып кеткен уже. 15 апрелден баштап көпчүлүгү жайлоо жайыттарга чыгып кеткен. Сиздин учуруңузду мен түшүнүп турам, түпкүсү эмнеде турганын. Бир айылдан экинчи айылга өтүш маселе болуп атат. Бул боюнча дагы биз жөнгө салганбыз. Райондук администрация жетекчилерине, айыл өкмөт башчыларына бир айылдан экинчи айылга, бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө өтүш үчүн бири-бири менен макулдашып коет. Айыл өкмөт милдеттүү түрдө, бул элдин малы болушу мүмкүн, өзүнүн малы болушу мүмкүн, жылда чыгып жүргөн жайыты, ошол жайыт комитет менен мен Жаңы Арыктан Өзгөндүн Саламалик деген ошо жайлоосуна барам, жайытына. Менин колумда өзүм текшерилген медициналык кароодон өткөн справкам бар. Малдарымдын ошол ветеринария жактан текшерилген мал справкам бар, эмдөө справкам бар. Жана биркаларым бар. Бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган справкалар менен кабар берет. Ошол местный мисалы Өзгөнгө кабар берет, Кара Суудан болсо, ал барып түшүндүрүп айтат. Бул жерде биз текшердик, жайытына кой берип койгула деп. Жайытына кой бербей кое турган болсо, жоопкерчиликке тартылып калат. Болгон ошо шарт менен
өтүшүбүз керек, бири бирибизди сыйласак, бул айылдан наркы айыл мындай сый урмат менен мамиле кылып, анткени көрүп атасыздар, ушул айылдыктардагы райондо дагы бир мындай чоочун биз тааныбаган киши кирбесин деген максатта турат. Биздин айылдан да сыртка чыгып, бир жерлерге барып жугузуп келбесин деген максатта ушундай иш-чара болуп атат. Ошондуктан жайытка өтө беребиз ушул шарттарды камсыздап туруп. Рахмат. Бизге Азаттык радиосунун кабарчысы Дастан Үмөтбай уулу суроо жөнөтүп жатат. 25 апрелден тарта дарыгерлерден түзүлгөн топ байланышта болгондорду үй карантиндегилерди массалык түрдө иликтеп көрүү иштерин жасай баштады. Ага каршы болгондор барбы? Деги эле укуктук жагы кандай болот дейт. Биз медицина кызматкерлери менен сүйлөшкөндө булардын өзүнүн айтып атпайм алгоритми бар экен, урматтуу журналист. Сиз деле бул боюнча маалыматыңыз бар деп ойлоймун. Биринчи күндөн эле келген адам, анын үй бүлөсү ошол анализ алганда ушундан бир мисалы 35 күн, 40 күн мурункулар жөнүндө сөз болуп атат. Булардын маселен бирөөдөн положительный чыгып калса, анын менен контакт болгондорду жалпы анализ алынды. Бүгүнкү күндө мындай мен барбаймын, мен анализ бербейм деген баш тарткан адамдар жок эсе. Эгерде медицина кызматкерлери могу айылда мына үйдөн баш тартып атат десе, ички иштер орган кызматкерлери биз талап кылабыз. Мыйзам чегинде талап кылып, керек болсо обсервацияга дагы алып келип жаткызып, анализ алышыбыз милдеттүү. Анткени маселе бир ошол анализ тапшырбай койгон киши жөнүндө болбой атат. Бул жерде жалпы айыл, жалпы район, жалпы калк жөнүндө маселе болуп атат. Андай кайдыгерликке жол бербейбиз, мен ачык эле айтайын. Өткөндө дагы бир үй бүлө ушул обсервацияга жаткызышыбыз керек. Анткени сиз менен болгон тууганыңыздан чыгып калган мындан 15 күн мурунку окуяны айтып атам. Келиңиз текшерели деп медицина кызматкерлери барса, баш тарткан учур катталган болчу. Биз атайын карантин режимин сактап, ички иштер орган кызматкерлери барып, мыйзам чегинде талап коюп, обсервацияга жаткызып, мына бүгүн баары жакшынакай болуп чыкты, жакшы болуп чыкты, анализдери көп жакшы таза чыкты, үйүнө чыгарышты. Ушундай процесс баарында болуш керек. Ал эми ушул моменттен айтып койгум келет, эгерде урматтуу журналист кимде ким кандай маалымат болгон болсо, бир өзүнүн жеке иши менен чет элге чыгып келген болсо, айтпай жүргөн болсо, бул жарандар мен ооруп айтам депчи, мындай жарандар боюнча маалымат берсеңиздер, биз ушу медицина кызматкерлери менен биргеликте ошол адреске барып, ал кишини текшеришибиз милдеттүүбүз. Бул сөзсүз түрдө жасала турган нерсе. Рахмат. Күн сайын коменданттык сааттын талаптарын бузган адамдар кармалып, кайра убакыт бүткөндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайра кое берилгени тууралуу маалымат берилет. Бир адам кайра кармалган учурлар катталдыбы, болсо алар кандай чара көрүлөт? Ошондой эле коменданттык сааттын талаптарын мас абалында бузган адамдарга да катуураак жаза көрүлөбү, башкалардай эле чара көрүлүп кое берилеби дейт. Жок. Эки жолу кармалган бир адам болду Кара Суу районунда. Биринчисинде эскертүү берген болчубуз чындыгында. Аны кандай болот? Бизден Ноокат районунда, Ош шаарында жана Кара Суу райондорунда атайын кабинеттер, атайын ошо ички иштер бөлүмдөрүнүн комендатурадан алыс жайгашкан кабинеттер ачылган. Ал жерде дезинфекция болгон, күнүгө 2 маал, анан суроо жооп шарты да түзүлгөн. Алыс дистанцияда ошол жерде калышат айрым жарандар. Эми ал түнү чыгарып койбойбуз да бизчи. Бир мындай кечигип калган жашы жетелектер болсо жеткизип койгон учурларыбыз болгон. Түшүнүү менен мамиле кылыпчы. Мына бир учур болду, мал издеп, бала жүрө берген мектеп окуучусу, ата-энесин чыгарып үйүнө жеткизип койдук. Ал эми түшүнбөй калышы мүмкүн мыйзамды. Ал эми ошол экинчи жолку түшкөндө биринчи эскертип жеткизип койгонбуз. Экинчи жолу түшкөндө мыйзамдын негизинде 3000 сом штраф салып, ал штрафты төлөйт. Төлөбөсө бир айдан кийин уже көп төлөй баштайт пениясы келип. Ал эми мас акыбалда түшкөндөр бул 2 эсе болот. Айдоочу өзүнүн автоунаасында мас акыбалда болсо, ошо мурдагы айткандай эле 17500 сом айып пул салынат. Машинасы автостоянкага, автоунаасы штраф стоянкага коюлат. Өзүнө коменданттык саатты бузганы үчүн деп 3000 сом салынат. Жөө жүргүнчүлөр мас акыбалда болгон болсо, биз тактап атабыз, каерден ичип атат, ким менен жүрүп атасың.
Эгерде топтолушуп андай учур болду эле, өздөрү барып бекинип ичкен учурлар болуп атат. Топтолушуп ичкендерден болсо биз баарын медициналык кароодон жүргүзүшүбүз керек. Анткени кайрылгандар айтып атышпайбы, булар санитардык режимди кармабай, түнү чыгып кетип, даже керек болсо үй бүлөсү кайрылып атат. Келип балдарыбызды өзүнүн баласы менен контакт болот, оокат ичет, тамактанат, жана башка дегендей. Булар менен такай күрөш жүргүзүп атабыз. Бүгүн мына бир гана жаран кечинде ошол коменданттык саатты бузуп кармалды. Буга протокол түздүк. Анткени бүгүн элдин баары билет. Көпчүлүгү ошол орозо режиминде кармап атышат. Чындык айтканда ушу ибадат кылып калайлы, үлгүрүп калайлы деген ойдо. Ошондуктан баарына биз такай мыйзам чегинде гана чара көрөбүз. Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу акыркы суроону узатайын. Медербек Ботояров суроо узатып жатат. Чарба дүкөндөрү козмактарды, сантехникалык жана башка каражаттарды сатылуучу дүкөндөрдү ачсак болобу? Элдер чалып жатышат. Үйдө болгондо канализация киргизип алалы деп жатышат. Ошого дүкөндү ачып соода жүргүзсө болобу дейт. Эми элдер чалып аткан болсо, ошол элдерге жеткизип берсеңиз болот, чындыгын айтканда. Сиз элдин баарын алып келип бирөөсүнө бир күн сатып, экинчисинде ал буюмуңузду сатпай, сиз ошо элдерден эмне буюм керек болуп атат, эмне материал, строй материал керек болуп атат деп жеткизип койсоңуз болот. Эгерде сиз өзүңүз шартыңыз жок болсо жеткизгенге, кайсыл көчөгө, кайсы айылга керек болсо бизге кайрадан чыгыңыз, дүкөн ээсине айтам. Биз сиз менен биргеликте ушул карантинди сактап, биз ошо элге өзүбүз жеткизип берели. Биз дагы мындай кызмат кылып калайлы деген ойду айтып атам да, могу күндөрү ушундай кайрымдуулук дегендей. Мындай тоскоолдук болбой жардам беришибиз керек мындай учурга. Рахмат. Дагы бир суроо келип калды, ушуну узатып коеюн. Гүлжан Ажиматова, Азия ТВнын журналисти. Такталбаган маалыматтарды таратып жаткан канча жаран аныкталды, аларга кандай чаралар көрүлдү дейт. Март айында 25-инен карантин киргенден баштап, өзгөчө абал киргенден баштап, туура суроо бул. Баягы чыгып атпайбы? Бул коронавирус жок, жөн эле отурат, кармап атат, ал бул деп ушундай деген бир 3 жарандын үстүнөн административдик протокол түздүк, эскерттик. 3 жарандын үстүнөн ушу эскертүү иретинде туура эмес маалымат таркатпа. Кийинки жолкусунда дагы ушундай жалган, бүдөмүк, элди будараж эте турган информациялар кете турган болсо, статьясын белгилеп туруп, эскертип кетирдик. Андан бери мындай жалган иретинде маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө түшүргөн маалыматты таркаткан, Кудайга шүгүр, элдер түшүнүү менен мамиле кылып эле, жаштар да түшүнүү менен мамиле кылып, мындай учур катталган жок. Рахмат сизге. Анда жыйынтыктоочу сөзгө. Жыйынтыктоочу сөз күнүгө эле мындай окшош эле болуп атат. Бүгүн деле ошону айтамын. Баары эле ушуну айтып атат. Бүт түшүнгөн кишилер түшүнүү менен мамиле кылып атат. Ушул акыркы контактты тактап чыгышыбыз керек. Билинбей арабызда бир адам өзү да билбей оорулуу жүрүп, мындай коомдук жайларда аралашып кетип, кооптонуу бар, балдарыбыз өзүбүзгө кооптонуу бар жугузуп алыш. Ошондуктан ушул режимди кандай акыбал болбосун, өзгөчө абал акыбалбы, өзгөчө кырдаал акыбалбы, жөн режим болобу, ушул режимди толук тутунсак, ал санитардык карантиндик режим. Күнү түнү ушундай режимге өтсөк, өзүбүздүн гигиенабызды такай көзөмөлдөсөк өзүбүзгө да. Бул адатка биз мажбур көнүшүбүз керек. Антпесек болбойт. Ошондуктан мына ыйык орозо күндөрү ар бир күнүн ушу жазып койгон, ошол ар бир күнүндө ибадат кылып, мындайча айтканда күндүзү орозо режимин, түндөсү коменданттык саат режимин кармап туруп бериңиздер, урматтуу жарандар.